Алмастарбы, урматтуу бак сүйүүчүлөр, бүгүн биз Ош областынын Маады айыл аймагындагы бир Голубика күнөсканасындабыз. Бул жерде Blue Crop, Juke жана 3 сортту эсимен чыгып калды. 3 сорттон куралган бир Голубика күнөсканасы. Бадалдары бул жерде. Олар жакында гүл ача турган гүл бүчүрлөрү чоң болуп аткандар. Ортодогу сабак улантуучу бүчүр. Баларысы менен чаңдашат. Буга чейин сабактарды да көрсөтүп бергенбиз. Топурагы кычкыл топурак, суусу даже кычкыл болуш керек. Атайын торф стерилдүү. Бул жерде бул ишти кылып аткан жаркын эжебиз өзү монтип көмүп да көрүптүр, жаралап туруп. Булар эч кандай фитогормонсуз эле тамыр пайда кылганда. Бул жерде азыр тамыр бар. Мен козгоп эле коеюн. Кармап турат тамырчы. То есть жаткырып көмүү менен дагы муну көбөйтсө болот экен. Эксперимент менен байкаптыр. Андан сырткары күндүн жарыгы бул эки сортко дагы жакшы тийип атат. Күнөскана канча дагы күндүн жарыгын чагылтып, мол катар бир аз жарык азыраак тийгендиктен бутактардын көбү тикерек болуп, бийигирээк өсүп атат да, менин байкашыма карагандачы. Сорттук өзгөчөлүк деле болуп калышы мүмкүн, бирок экологиялык фактордор дагы көбүрөөк роль ойнойт. Жарыкты издеп, өсүмдүк асманды көздөй көп өсөт да, узун болупчу. Ал эми бул ортодогулар салыштырмалуу бойлору бир аз дагы жапызыраак, анан мөмө бере турган чоң тоголок бүчүрлөрү көбүрөөк да. Бул ошол жарык менен түздөн түз байланышта деген сөз. Баягы жарык көбүрөөк тийгендиктен булар көп гүл ачып, көбүрөөк мөмө бере ала турган потенциалы бар да. Ошону айткым келип атат. Күндүн жарыгы, ысык бул бөлөк нерсе, жарык жөнүндө сөз кетип атат. Фотосинтез жасайт. Фотосинтезди канчалык көп органикалык зат пайда кылса, өсүмдүк ошончолук көп мөмө берүүчү бүчүр пайда кылат. Мындай бирин серин бар, бирок буларда деле бүчүрлөр бар, бирин серин мындай тик өскөндөр бар. Калгандары бүт эле бою жапыз, жакшы гүл бүчүрүн пайда кылыптыр да. Ошондой. Бул жакта дагы калемче менен көчөт көбөйтүп аткан экен, мен ошону дагы көрсөтүп берейин. Кошумча кулпунай, булар эски кулпунай эмес экен. Көчөт дагы чыгарып турбагында жамгыр убаты системасы. Аябай чоң мээнет, чоң акча, чоң түйшүк дегендей бул иштерди кылып жүргөндөр билет. Могул жерде азыр могу Голубиканын биринчи келгендеги идиши ушундай ойдон сатып алган. Бул экөөнү атайын калтырып көргөн экспериментке. Бойлору жапыз болуп, жакшы өсө алган эмес, себеби дегенде тамыры кысылган, балким азык жетишкен эмес. Ал эми жерге койгондо аквариумдагы балыкты океанга кое бергенде эле өсүмдүктө тамыры жайылып кенен өсөт да. Булар дагы бир аз ошол бөлүп алуу жолу менен түбүнөн чыккан тамырлардан бөлүп алуу жолу менен көчөттөрдү көбөйттүр. Бул жерде карасаңыздар гүлдөрүн. Бул жерде болсо калемче, отун калемче менен кышында жана жайында эксперимент жүргүзүп көргөн, бирок азырынча ийгиликсиз куурап калып атат дейт, тамыр чыгарбай жатат, калыс пайда кылбай атат дейт. Анан фитогормон колдонбойт экен, бирокчу карневин тамыр чыгарууда карневин татаал болсо ошол жардам берет да. Оңой тамыр чыгаруугачы дренаж системасы бар. Асты тешик, бирок эми буюрса мен дагы чыбыгын алып кетип көбөйтүп көрөйүн. Аракет кылабыз жардам бергенге. Ушундай достор, кыскача маалымат бөлүшүп коеюн дедим. Бул Ош областынын Маады айыл аймагындагы бир күнөскана. Жакын, кандай десек, аралыктары канча божомолдуу 1 метр 20 сантиметрдей көчөттөрдүн аралыгы. Ал эми катар аралыгы болсо 2 метрдей бар.